Садыр аке тууралуу маалымат дээрлик жетиштүү. Урпактары тың чыгып, кагазга түшүрүп, элдин кенчине айланды. Деги эле жети акебиздин ар бирин өзүнчө жазсак, 70 томда чак келбечүдөй. Тек гана учурубуз уга турган, журт уюткан таасири күч, калк аралаган нарк насилге айланган керемет кептеринин түз тиер жерин тартуулап жатабыз. Окуя. Солто элдин тогу, саяк элдин шоогу, сарбагыш менен бугунун баарынан жогу деп элге кеңири жайылган кептин түйүнү. Балыкчыда көлдүн түштүк батышында айтылуу кызыл саста курултайлар, топтор, жыйындар өтүп турчу экен. Мына ошол жерде бекер поз, ээрчи келип эриккен шулуун манаптардын киричмеге кызыган жигиттери, береги саяк, сарбагыш, солто бугунун кимиси мыкты деген чыр чыгып, чылбыр кыркы шаарга жетип калганын байкаган Кыдыр аке баарын ээрчитип келип, айлатабыңыз Садыр аба, алаксытып өзүңүзгө келген жокпуз. Адаштырбас сөзүңүзгө келдик. Булардын тартышкан оорусуна демчи болуп, доосуна элчи болуп бериңиз дейт. Талаштын чоо жайын уккандан кийин Садыр аке: чечсе чечип берейин. Саяк элдин шоогу, солто элдин тогу. Кылжырдын эки баласы сарбагыш менен бугунун баарынан жогу деген экен. Мындай жоопту күтпөгөн көпкөн немелер чакырып алып тумшукка жеген иттей болушат. Арасынан бирөөсү демитип аягына чыгарыңыз дегенде Садыр аке: солто элдин тогу дегеним жигити жилиге албай, келини адебин жанбай, карысы карап турбай, сары өзүн чүйдү жердеп, баба дыйкан маңдайы тердеп, сай-сайга салып тегирмен, сарала көмөч кемирген солто элдин тогу эмей эмне? Саяк болсо чоң чабышта жарымы сарбагышка, жарымы бугуга болушуп, эр мүнөз эркеги көп, инөө чалыш тентеги көп, ортодо каранын каны ормондо өлтүрүп тынышты. Бул шоктук эмей эмне? Кылжырдын эки баласы эзелтен чабышып келе жатышат. Ортодо жараша калып, жалашканы туз, кагыша кетип талашканы кыз. Элдин эси эки кылып бүтүрүштү. Анан баарынан жогу эмей эмне дегенде демиткендер дудукту ит талагандай болуп өчкөн экен. Кайран гана көсөм. Укканыбыз илгери болбойт жалган. Бак тигип Садыр аке тамды салган. 17 зым карагай орнотулуп, Садырга сөз байланыш зымы барган. Ошондуктан бул айылды саяк эли 17 карагай деп атап калган. 17 карагай кожаяр делет. Санжырачы Молдакмат Кулунбей уулу Садыр аке ырынан үзүндүсүн алганбыз. Садыр аке өз заманында учурдун чегин чечип, араздашкан урууларды жараштырып, баарын уютуп, шурудай тизип, элим деп ээриден түшпөй жашап өткөн экен. Сүйүнбек Касманбетов, Нарк Куржун.